Жазгы талаа жумуштарын өз убагында уюшкандыкта жана сапаттуу өткөрүү максатында Баткен облусунда атайын иш-чаралар бекитилген. Алардын аткарылышы үчүн бир топ аракеттер жүрүүдө. Быйылкы жылдын жазы үчүн 48.794 гектар жер айдоо иштери пландаштырылган болсо, учурда 35.894 гектар жер айдалды. Айдоо жерлеринин 19.220 гектарына кылкандуу даан эгиндерин себүү пландаштырылып, анын 1.946 гектарына үрөн себилди. Натыйжада жумуш 99,1% аткарылды. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4.757 гектарга көп айдалды. Буудай план боюнча 7.175 гектарга себилип, жумуш 96% аткарылды. Ал эми арпа 12.046 гектарга себилип, жумуш 99,8% аткарылды. Картошка учурда 1.124 гектарга, жашылча 676 гектарга эгилди. Ошон үчүн биз азыр будайыбызды эгип алышыбыз керек, жүгөрүнү эгип алышыбыз, эгин тигинди эгишибиз керек. Мен ошон үчүн дыйкандарды шуга чакырып атам. Бүгүн дагы айттым эртең мененки планеркада. Элге талаада иштегенге тийбегиле. Алар ишин кылсын. Трактор өтсө өткөргүлө. Бүт баарыны бул талаа иштери токтобош керек. Эртең күндө бизге бул эң негизги бизге керектүү нерсе бул. Баткен облусуна жаз эрте келгендиктен өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланганга чейин кылкандуу даан эгиндеринин себүү иштерин көпчүлүгү аткарылган. Калган жумуштар талаа жумуштары карантиндин эрежелерин сактоо менен аткарылууда. Учурда үрөн, техника, күйүүчү майга болгон муктаждык жок. Санитардык карантиндик көзөмөл постторунан үрөн, күйүүчү май ташыган унаалар тоскоолдуксуз дезинфекцияланып өтүп жатат.